Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта. Баткендин Карабак айылында кыргыз-тажик чек арасында ук атылды. Кумарын кандырып, тайенеси эки небереси менен чогуу өлтүрүлгөн жигит. Ак суу кенч эс алуу борборун куруп жаткан Чынара Урманаева Жээнбековго кайрылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери адвокаттын чакыруусу менен 22 майда Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин иш боюнча кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атахановдун абалынан кабар алышты. Мекеменин маалыматына караганда, кызматкерлер мурдагы вице-премьер отурган Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына барганда Атаханов милиция өзүн кармоодо эреже бузгандыгын айтып арыз жазган. Анда Шамил Атаханов камакка алуу тууралуу токтомду болжол менен 21 майдын кечинде алгандыгын, андан кийин эч кандай медициналык кароодон өткөрүлбөй убактылуу кармоочу жайга киргизилгендигин билдирген. Кармалгандан кийин ал мурда 2 жолу инфаркт болгондугун белгилеп, медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү, адвокат менен жолугушууну талап кылгандыгын, бирок ага эч ким көңүл бурбагандыгын билдирген. Мындан тышкары жеңил кийимчен кармалгандыгын, камерада төшөнчү болбогондугун, туугандары ошол эле күнү жылуу кийимдерди бергендиги менен аларды 22 майда гана алгандыгын кошумчалаган. Ошол кезде кыйноого жана татаал мамилеге туш болгондугун белгилеген. Аталган борбор Атахановдун арызын Бишкек шаардык прокуратурасына жиберген. Бишкек шаардык милициясы жана ички иштер министрлиги бул билдирүүгө жооп кайтара элек. Шамил Атаханов Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотуу боюнча шектүү катары 21 майда камакка алынган. Батукаевди 2013 жылы апрель айында Нарын шаардык соту айыккы сооруга чалдыккан деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Крим-Төбөл ошол эле күнү чартердик каттам менен Чеченстанга учуп кеткен. Анын түрмөдөн чыгышы коомчулукта кызуу талкуу жаратып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу жөнүндө талаптардан кийин ошол кезде күч органдарын көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Шамил Атаханов менен мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун кызматтан кеткен. Азиз Батукаев учуп кеткен чартердик компанияга Шамил Атахановдун уулу Даниярдан чейишеси бар экендиги айтылат. Бирок мурдагы вице-премьер-министр мындай маалыматты четке кагып келет. Баткен районунун Карабак айылында кыргыз-тажик чек арасында ок атылды. Тажик чек арачылары асманга 2 рет ок аткандыгын жергиликтүү тургундар Азаттыкка билдиришти. Ушул тапта чек арада жүздөй адам чогулуп турат. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева бул маалыматты ырастады. Анын айтымында бүгүн 22 май күнү Карабак айылынын эски мазар аймагында тажик чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Бүгүн 22 майда аталган мазарга 21 майда жакынын көмгөн жарандар келип Куран окуп жаткан учурда Тажикстандан чек ара кызматкерлери келишкен деп билдирди мекеменин өкүлү. Алар менен жергиликтүү тургундар кайым айтышып, тажик чек арачылары көрүстөндүн аймагынан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Окуя болгон жерге Кыргызстан менен Тажикстандан чек ара кызматтарынын өкүлдөрү келип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан кезде кыргызстандыктар тажик чек арачыларынын жолуна аң каза башташкан. Ошол мезгилде тажик чек арачылары асманга эскертүү иретинде ок атышкан. Гүлмира Бөрүбаеванын маалыматына караганда, ушул тапта эки тараптын сүйлөшүүлөрү уланууда. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эл аймакка бийлик башчылары келүүсүн талап кылышууда. Учурда чек арада 46 инч чек арачылардан толук көзөмөлүндө. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, эски мазар аймагы кыргыз-тажик шарттуу чек арасынан Тажикстан тарапка 150 метр ичкериде турат. Көрүстөндү кыргызстандык тургундар пайдаланып келишкен. 1985 жылы туулган кыргыз келин Орусияда май айынын башында жансыз бала төрөгөн. Андан кийин 4 операцияны башынан өткөргөн келин каза болду. Анын жансыз денеси бүгүн Ошко алып келинди. Орусияда жашаган кыргыз жараны Белек Садиновдун айтымында ымыркай 8-9 айлык болгон. Ал мусулмандардын көрүстөнүнө жерге берилген. Бала эненин ичинде өлүп калган экен. Бирок өзү билбей кан кеткенде гана ооруканага барыптыр. Операция жолу менен баланы алышкан. Энесинин абалы оорлошуп 3 литр кан куюшуптур. Андан кийин ашказанында жара бар экендиги билинип, дарыгерлер ашказанын алып салышты. Анда да көп кан жоготту деп билдирди ал. Маркумдун артында бир кыз, бир уулу калды. Жолдошу аны жерге берүү үчүн Ош облусуна алып келди.
Өзгөндө атасы тарабынан зордукталып, көз жарган 15 жаштагы кызды башка үй бүлө убактылуу асырууга алды. Бул тууралуу Супер KG'ге Ак жүрөк кризистик борборунун директору Дариха Асылбекова билдирди. Анын айтымында 17 май күнү Өзгөн райондук социалдык бөлүмү кызды башка үй бүлөгө берген. Учурда кыз ал үй бүлөдө жашап баштады. Социалдык кызматкерлер тынымсыз кыздан кабар алып турушат. Эгер ал жака көнүп, окуусун улантып же башка бир кесиптеги окуу жайда окуй баштаса, кызды ал үй бүлөгө өткөрүп берүү маселеси каралат деп билдирди Асилбекова. Ал эми директор кызды Өзгөн районунун кайсы айланын тургуну багып алгандыгын айткан жок. Ошол эле кызды багып алган үй бүлө тууралуу кененирээк маалыматты кийинчерээк билдирерин кошумчалады. Окуянын чоо жайы туурасында маалымат берип өтсөк, ушул жылдын башында 15 жашар кыз Өзгөндө өз атасы тарабынан зордукталгандыгы кыздын боюнда бүтүп калгандан кийин белгилүү болгон. Зордуктоого шектелген атасы 20 январда камакка алынып, кызы социалдык кызматкерлерге өткөрүлүп берилген. Ал эми Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дариха Асилбекова 15 жаштагы кыз 5 апрелде көз жаргандыгын белгилеп, туугандары кызды алып кетүүдөн баш тарткандыгын билдирген. Ал эми 30 апрелде кыздын атасы зордуктоого айыпталып, 12 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 майда Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынан кабарлашты. Лавров Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмунун жана тышкы иштер министрлеринин кеңешинин кезектеги жыйындарына катышуу үчүн келген. Өлкө башчы менен министр эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалы жана артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары кыргыз-орус мамилелерин жаңы деңгээлде көтөргөндүгүн белгиледи. Аймактар аралык конференциянын алкагында 6 миллиард доллардан ашык суммага 53төн ашуун келишимге кол коюлду. Ректорлор форумунун алкагында жогорку окуу жайлардын ортосунда дагы мындан ары кызматташуунун келечеги белгиленди. Кыргызстанга МГУнун филиалын ачуу дагы макулдашылды. Региондор аралык байланыштарды, ошондой эле жаштардын саясатын бекемдөө боюнча дагы пландар бекитилди деп билдирди Жээнбеков. Ошондой эле бажы биримдигинин алкагында кызматташтыкка токтолуп, ата мекендик ветеринардык көзөмөлдөр системасы бажы биримдигинин системаларына шайкеч келтирүүгө колдоо көрсөткөндүгү үчүн Россия тарапка ыраазычылык билдирди. Ал эми Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров президент Сооронбай Жээнбековго Россия президенти Владимир Путиндин каалуу тилектерин жолдоп, меймандостукту жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Жогорку кеңештин депутаты КТ Mobile мамлекеттик ишканасынын айланасындагы чуудан кийин Альфа Телеком компаниясынын башчысы мурдагы депутат Акылбек Жамангуловго карата кысым, кодулоо күчөгөнүн жалпы жыйынында айтышты. Депутат Зиядин Жамалдинов Жамангуловдун мурдагы иштерине, бизнестерине текшерүү жүрүп жаткандыгын айтып, мындай каадамдар туура эмес экендигин белгиледи. Ал ошондой эле КТ Mobile'дын ишмердигин текшерип жаткан депутаттык комиссия буга көңүл бурушу зарылдыгын кошумчалады. Ал эми депутат Кенжебек Бокоев эл эртең дагы кимди камайт деп жашап калгандыгын айтып, укук коргоо органдарын мыйзамды тебелебестен милдетин аткарууга чакырды. Дагы бир эл депутаты Закир Шапаров Жамангуловго ар тараптуу коркутуу кысым болуп жаткандыгын айтып, буга өкмөт көңүл бурсун деп талап этти. Эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу учурда ууруну карма деп уурулар чуркап жүргөндүгүн белгиледи. Акылбек Жамангуловго мындай сырды эмнеге ачтың деп эбегейсиз кысымдар болуп жатыптыр. Анын өзүнө жана туугандарына, бизнесине дагы кысым башталды. Комиссиянын жыйынтыгы чыкканга чейин эч кимди күнөөлөбөйбүз, бирок ушундай кысымдар токтолсун деп Жунус уулу айтып өттү. Ак суу кенч эс алуу борборун куруу менен алектенип келген Чынара Урманаева Кыргыз Республикасынын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчы Абылгазиевке жана төрага Дастан Жумабековго кайрылуу жасады. Анын айтымында ак суу капчык айында атайын эс алуу борборун куруу максатын көздөп иш башташкан, бирок жер маселеси чыр жаратып келүүдө. Жана ал кошумчалагандай, анын дарегине карата каралоолор жүрүп жаткандыгын айтып, буга көңүл буруп, маселени чечип берүүнү өтүндү. Бүгүн 22 майда Бишкектеги Памирлик кыргыздардын учурдагы көйгөйлөрү талкууланган тегерек стол өтүүдө. Маалымат жыйынды жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова уюштурган. Ошондой эле бир катар министрликтин өкүлдөрү катышууда. Депутат Аида Исмаилованын айтымында бүгүнкү жыйындын максаты Памирлик кыргыздардын кандайдыр бир маселелерин угуп, жана аны чечүүгө аракет кылуу. Жыйынга жалпысынан 4 Памирлик кыргыз катышууда. Аларга сөз берилгенде алгачкы болуп сүйлөгөн Памирлик кыргыз негизги көйгөйлөрүн айтып өттү. Биз бир айыл болуп жашайбыз. Балдарыбыз
балдарыбыз билим алып окушса, өзүбүз иштей ала турган жумуштарга кирип иштесек, өз үйүбүз болсо жакшы болмок деп билдирди ал. Ал эми кийинки болуп сөз берилген Памирлик кыргыз негизги көйгөй бул Памирде жашаган жердештеринин азайып бара жаткандыгын баса белгиледи. Биз 11 үй бүлө Нарын шаарына келгенбиз. Памирде дагы келебиз дегендер өтө көп. Мисалы быйыл кыш оор болуп, малыбыз кырылып, азыр ал жакта жашоо кыйындап жатат. Андыктан аларга жардам беришибиз керек. Өзүбүздүн салттарыбызды, билген өнөрлөрүбүздү дагы унутпай сактап калсак деп билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Памирлик кыргыздарга кайрылман статусу берилгендигин айтат. Силер бул статус боюнча паспорт алганга укугуңар бар. Андыктан жумушка орношуп иштеп, мындан ары тиричилик кылып кетүүңөргө болот. Ал эми Афганистандын эли силерди кетирбей кармап турууга кызыктар. Мисалы алардын жайытын кайтарып жатасыздар. Силерге ылайыктап жолдор салынууда деп билдирди ал. Ошондой эле өкүл Памирлик кыргыздар алай жергесинде жайгашып, турукташуусу жакшы жолдордун бири экендигин айтып өттү. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттиги тарабынан Ысык көлдөгү сууга мониторинг жүргүзүлдү. Бул тууралуу аталган агенттиктин басма сөз катчысы кабарлады. Маалыматка ылайык, көлдүн 20 жеринен суунун үлгүлөрү алынып, атайын лабораториялык текшерүүлөр жүргүзүлдү. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында суунун тазалыгы бардык талаптарга жооп бере тургандыгы аныкталды. 2016 жылдан 2018 жылдардагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгынан айырмачылык дээрлик жок болгон. Агенттик тарабынан жыл сайын 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында Ысык көлдүн суусу текшерилип турат деп айтылат маалыматта. Кыргыз өлкөсүнө 12 июлда Монголиянын президенти Халтмайн Батулла, 13 июнда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин келет. Бул тууралуу бүгүн 22 майда өкмөттүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Ал билдиргендей, Кыргыз мамлекетинде эл аралык масштабтагы иш-чаралардын өтүүсү күтүлүүдө. Бишкекте 13-14 июнда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Кыргыз өлкөсүнө 14 июнда Индиянын премьер-министри Нарендра Моди келет. Бардык иш-чаралар биз үчүн сыймык. Жакында өтө турган иш-чараларга жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек деп билдирди премьер-министр. Нарын облустук соту 30 жаштагы азаматтын кылмыш иши боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу аталган түзүмдүн басма сөз катчысы Белеков билдирди. Айыпталуучу азамат 1989 жылы Чүй облусунун Жайыл районунун Суусамыр айылында туулган. Нарын облусунун Жумгал районундагы Көкөй айылынын тургуну, жарандык никеден ажырашкан бир кыздын атасы. Билими жок, убактылуу иштебейт. 2018 жылдын 22 декабрынан бери камакта. Ал жазык кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3, 9, 11, 13 пункттарында, 161 берененин 4 бөлүмүндө, 210 берененин 2 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоо боюнча айыпталган. Азамат 2018 жылдын 20 декабрында Жумгал районундагы Көкөй айылынын тургундары 1971 жылы туулган жана 2011 жылы туулган жээн небереси тумчуктуруп өлтүрүп, 2011 жылы туулган жээнин зордуктап, андан соң тумчуктуруп өлтүргөн. Кылмышты жашыруу максатында турак жайды өртөп жиберген. Аталган кылмыш иши Жумгал райондук сотунда каралып, райондук соттун 2019 жылдын 25 мартындагы өкүмү менен 1800 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып салуу менен өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы чектелип, камакка калтырылган. Райондук соттун чечимине нааразы болгон соттолуучу тараптын апелляциялык даттануусу 2019 жылдын 17 майында Нарын облустук сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясында каралды. Иштин ичинде материалдарды изилдеп, апелляциялык тартипке келтирилген даттануунун жана ага карата келтирилген каршы пикирди талкуулаган соттук коллегия Жумгал райондук сотунун 2019 жылдын 25 мартындагы өкмүн өзгөртүүсүз, соттолуучунун жана анын жактоочуларынын апелляциялык даттануусун канааттандыруусуз калтырды. Өкүмгө нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассациялык тартипте даттанууга укуктуу. Жумгалдын Көкөй айылында киши колдуу болуп каза болгон 47 жаштагы аял менен 2 небереси 2018 жылдын 22 декабрында жерге берилген. Алар маркум аялдын ошол эле айылдагы кайнатасы жашаган үйдөн узатылган. Айылдаштардын айтымында маркум 4 баланын апасы болчу. Ал эми өзү менен бирге каза болгон 4 жана 7 жаштагы жээн неберелери улуу кызынын балдары болгон. 26 жаштагы кызы күйөөсү менен ажырашып, балдарын апасы багып өстүргөн. Маркумдун уулу кызы, уулу жана кичүү 2 кызы Бишкек шаарында окуп, эмгектенип жүрүшөт. Ал эми жолдошу 2017 жылы көз жумган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча 2018 жылдын 21 декабрында Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Көкөй айыл өкмөтүндөгү Көкөй айылындагы турак жай өртөнүп, адамдар каза болгондугу тууралуу
маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн, Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери биргелешип жүргүзүлгөн алгачкы иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыштын изи табылды. Алгач өрттөн үйдүн 47 жаштагы жашоочусу Эрмек Гүлдүн жансыз денеси өрт чыккан бөлмөдөн табылган. Ал эми башка бөлмөдөн 2 кичинекей баланын жансыз денеси табылды. Кийинчерээк ал балдар маркум аялдын неберелери 4 жаштагы Илима жана 7 жаштагы Ильяс экендиги аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча алгачкы кароо жүргүзүүдө 47 жаштагы Эрмек Гүл менен 4 жаштагы Илима зордукталгандыгы аныкталган. Ал эми 7 жаштагы бала күч колдонуп моунтуп өлтүрүлгөн. Ал эми көп узабай шектүү кармалган. Шектүүнүн алгачкы көрсөтмөсү боюнча 20 декабрда саат 23:00 чейин маркум менен бирге анын үйүндө спирт ичимдиктерин ичишкен. Эрмек Гүл уктап калганда башка бөлмөдөн уйкудан ойгонуп чыккан 4 жаштагы кызды күч колдонуп зордуктаган. Анын жанында уктап калган 7 жаштагы бала ойгонуп кеткенде алгач колу менен моунтуп өлтүрүп, андан кийин кызы дагы тумчуктуруп өлтүргөндүгүн айткан. Андан кийин башка бөлмөдөгү Эрмек Гүлдү моунтуп өлтүрүп, кылмышты жашыруу максатында мештеги чоктон бөлмөгө чачкандан кийин качып кеткен.